Олимпиада оюндарынан коло медаль тагынып кыргыз элин кубандырган Мээрим Жуманазарованын бир тууган сиңдиси Сезим Жуманазарова да Орусияда өткөн жаштар арасындагы дүйнө чемпиондугунан коло медаль тагынып кайткан. Эжесинин жолун жолдоп күрөшкө келип калган балбан кыз алдыдагы пландары, спорттогу ийгиликтери жана эжеси тууралуу маек куруп берди. Алгач дүйнө чемпиондугу тууралуу айтып берсеңиз. Мен кандай десем, бардык эле спортчулар коло байге алам деп барбайт, алтын алам деп барат. Мен деле алтын алам деп баргам. Экинчи айланпада итальян спортчу кызына утулуп калганда аябай ыза болдум. Анткени менин эң башкы максатым бул алтын медаль болчу. Алтынга жетпей калдым деп аябай жаман болдум да. Анан ушунча келгенден кийин эми кур кетпей медаль алып кетиш керек деп 3-орунга дагы жакшы настрой койдум. Стамбулда өткөн эл аралык турнирде финалда түркиялык спортчу менен беттешип жатканда сол энемди оорутуп алгам, жаракат алып, ошондо күрөшө албай калгам, экинчи местага ээ болгом. Ошол жаракатымды бул дүйнө чемпионатына даярданып жатканда дагы козгоп алдым. 15 күндүк сбор өттүк. Ошол убакта мен биринчи, экинчи күндө эле оорутуп алдым. Колум ооругандан тренировка кыла албай, бул кандай десем, бул дүйнө чемпионатына жакшы тренировка кыла албай бардым. Ошон үчүн дагы соперницаларыма атака кыла алган жокмун да, колум ооругандан. Аябай жаман болдум. Ушундай жаман болдум, ыйлап, ичимен ыза болуп, мындай кандай десем, ал сезимдерди даже сөз менен айта албайм да. Ыйлап, эми эмне болот депчи, Кудай буйрса 3-место болот деп ишенип дуа кылып отурдук. 3-местага чыкканда ордуман туруп, бакырып, ыйлап, бири-бирибизди кучактап аябай катуу сүйүндүк. Антип сүйүнө элекмин дагы деле. Спортко кантип келип калдыңыз эле? Спортко Мээрим эжем, атам экөөбүз залга баратканда, артынан Мээрим эжемдин артынан бара берчүмүн мен дагычы. Анан билем, мындай столдор бар болчу, ошонун үстүндө отурсам, атам келип, "Эй, бас сен да тренировка кылбайсыңбы?" деп тамашалап айткан. Анткени мен барып көрүп эле отура берчүмүн, кичинекей кыз болчумун. Атам ушинтип айтса, мен уялып барып, билем, переворот с моста жасап, эметкенимчи азыр элесиз болуп кетти да, айтсаңыз эстеп кеттим. Ошентип отуруп эмне болуп баштап калганымды деле билбейм. Үйдөгүлөр деле эч ким ойлогон эмес мен күрөшөт деп. Жок жерден эле ээрчип барып, көрүп отуруп күрөшүп кеттим да. Эжеңиз Мээрим Жуманазарова Олимпиадада коло медальды алганда сизде бир тууганы катары кандай сезимдер болду? Бул Мээрим эжем Олимпиададан коло медальды утуп алганда, кандай десем, аябай чоң мотивация экен. Ушундай чоң ийгиликтерге дагы жетсе болот деген ишенич пайда болот экен. Ошол кандай десем, Мээрим эжемди көрүп, аябай алдыга максаттар, чоң максаттар ойгонду. Бул дүйнө чемпионатына күрөшүп атканда да андай өзүм толкунданган эмесмин. Эжем күрөшүп атканда жүрөгүң бат-бат согуп, переживать этип, бул жака жылып баратса, ал менен чогуу жылып, ордуңан туруп, бакырып, аябай ойлонуп, капа болуп, кусаланып дейби, ошентип отуруп көргөм да. Ошол убакта биз дүйнө чемпионатына даярданып жатканда сбордо болчубуз күллү. Комнатада Калмира курбум, Назира эжем, ошолор болуп көргөнбүз. Буну жасаңыз деп бакырабыз. Баары бир укпайт деле да. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен азыр 18 жаштамын. Кыргыз мамлекеттик диний тарбия жана спорт академиясында окуп жатам азыр. Бакай Ата районунун 1-май айылынын Токтогул Чолошов атындагы орто мектебин бүткөм. 9-класска чейин окугам ал жакта. Анан 9-классты бүткөндөн кийин Бишкекский гуманитарно-правовой колледжде окуп аяктагам. Андан кийин физкультурныйга тапшыргам да. 3 кызы тең спортто жүргөн эне каршы болгон жок беле? Апаңыз кандай көз карашта? Жок, апам эч качан каршы болгон эмес. Күрөшпөй эле кой деп да. Мурун кичинекей кезинде назиксиң, күрөшмөй каласың деп айтканын билем, бирок жок, андай ата-энем мындай да. Бир нерсени кааласак, ал нерсеге каршы болбойт, макул деп. Туура эмес болсо, конечно, жок, мындай кылба деп айтат, бирок өзүбүз биз каалаган нерсеге жеткенге жардам берет. Менден кийин бир иним бар. Андан кийин 2 сиңдим бар. Эң кичүү сиңдибиз үйдөн эң эрке. Андай эрке эмеспиз, үйдө эркелеген жок да. Ата-энем кандай десем, мындай бекемирээк тарбиялаган десем болот. Мээрим эжем өзүн кандай десем, аябай карайт бизди.